100 деп элечи туугандар. 110 000 долларга ушундай 2 кабат үйдү эч жерден таппайсыңар. Бирок мен силерге таап койдум туугандар. 140 чарчы метрде түсөт, участоктун жалпы аянты 5 соток экен, кызыл китеп, техпаспорт, документ жактан эч кандай маселе жок экен. 4 тарабы тең ушундай песка блок менен тосмолордун баары тосулган. Ошондой эле короо кирсеңер ушундай цемент менен ташалган каналы. Азыр үйдүн ички обзорун көрсөтүп коелу. Баасы 110 000 доллар. Эң негизгиси түз ээси менен байланышасыздар. Киргенде ушундай көрүнүш. Бул Брюссель силерге белекке ушундай 2 кабаттуу кирпичтен салынган үй. Коммуникациялар, свети, суусу толугу менен келген. Ошондой эле суу сактагычы дагы өзүнүкү бар экен. Бул жагында даяр түшүнбөй аткан өрүгү дагы бар. Курулушка дагы орундуктар каралган экен. 4 тарабы тең ушундай тосмолор менен тосулган. Жылытуу системасы көмүр менен экен, мынакей. Киргенде эле кире бериш бөлмөсү, кенен холл, экинчи этажга көтөрүлүп кете турган жер жана бойлор менен ушундай ремонттор болгон экен. Үйдүн ичинде бардык шарттар бар. Саны жылы да каралган мынакей. Ичиндеги эмеректер ушул бойдон толугу менен силерде калат туугандар. Жалпысынан 140 чарчы метрде түсөт. Бул жагында кенен кыргыздар сүйгөн кенен конок бөлмөсү дагы орун алган экен. Ремонтту бир байкала. Эми 110 000 долларга мындай үй эч жерден таппайсыңар туугандар. Жайгашкан жерин айта турган болсок, Бишкек шаарынын Акжар конушунда орун алган. Азыр бул объездной жол салынып атат. Маршруттук каттамдардын баары бар экен. Биринчи линияда экен жайгашкан жери, өтө сонун жерде орун алган. Бул жагында 2 уктоочу бөлмө каралган. Терезелер пластик. Кыскасы өтө сонун вариант туугандар. Жана бул жагында панорамный көрүнүш. Эшикке чыгат экенсиңер дагы мынакей. Биринчи линия болуп калат. Маңдайыңарда эле дүкөн жайгашкан. Документ жактан эч кандай маселе жок. Техпаспорту деле колдо, ипотека деле жолдору карала берет экен. Бул жагында дагы бир бөлмө орун алган. Жалпысынан 6 бөлмөдөн турат экен. Тарабына өтө турган болсок, ушундай дагы бир орундуктар каралган. Көчө тарабына чыгып кеткен эмес, кирип кеткен эмес. Ошондой эле кошуналар менен мыйзамдуу чектердин баардыгы тең сакталган. Жайгашкан жерин айта турган болсок, Бишкек шаары Акжар конушу 33-көчө 19-дарекке келе бересиздер. Үйдүн алдында мынакей сыртка чыгып кеткен эмес, эч кандай сноска жатпайт. Маршруттук каттамдар так ушул башкы жол болуп калат экен. Башкы жолдон өтөт. Асфальт төшөлө турган болсо, локация өтө мощный болуп калат. Мектеп, бала бакча азыркы учурда биякта жок экен, бирок курулуш иштери болот дейт. Проектиси боюнча жакын арада түшөт экен. Бул Акжар конушу Бишкек шаарына карап калып тур туугандар. Кыскасы, келечеги жакшы экен. Дордойго да жакын. Объездной жол салынып атат. Буюрса бүтсө, мощный болуп калат. Ылдый жагына болсо, чоң көп кабаттуу үйлөр дагы түшүп аткан экен. Түз ээси менен байланышасыздар. Ээси номер 0770 0774 57 55 75. Ошондой эле WhatsApp номери 0777 82 73 78 38 номерине байланыша бересиздер. Базар жок каналы сиздер менен. Ассаламу алейкум.